Биздин коом эзелтеден мугалимди ата-энесиндей кабылдап, бул кесипти аздектеп, окутуучулуктун кадырын көтөрүп келген. Акыркы жылдары мугалимдердин коомдо гана эмес, окуучулар арасында да баркы түшүп, баркталбай калганы да жашообуздун ачуу чындыгы. Бирок ага карабай, жылына миңдеген абитуриенттер мугалимдикти тандап окууга тапшырышат. Алардын арасында көпчүлүгү ушул кесипти окуучуларды жана мектепти сүйгөнүнөн тандагандар эмес. Болгону жалпы республикалык тесттен өтө албай калып гана аргасыздан тандагандар. Эми мындай аракеттер катуу чектелет. Себеби Билим берүү министрлиги жалпы республикалык тестирлөөдөн 130дан жогору бала алгандарды гана педагогикалык окуу жайга кабыл алууну көздөп жатат. Ошентип 2025-26 окуу жылында педагогикалык адистиктерге тапшыра турган абитуриенттерге талаптар жогорулады. Билим берүү тармагындагы серепчилер бул демилгенин артында билимге умтулган, окууга аракети бар жаштар мугалимдикке келет деп жатышат. Бирок мектепте жакшы окуганы менен жалпы республикалык тестирлөөдөн өтө албай калгандар да бар. Айрым серепчилер ушул жагдайды да эске алуу менен окуучунун билимин тестирлөөнүн жыйынтыгына карап баалоого болбой турганын да айтышууда. Мугалимдерди даярдоонун күнгөй тескейи кесиптешим Акылай Карабаеванын материалында. Такыр маани маңызы башка. Быйыл 130 балды коебуз. Оң жагын, терс жагын карашыбыз керек да. Эми жалпы республикалык тестирлөөдөн 130дан жогору балл алгандар гана мугалим боло алат. Тактап айтканда, педагогикалык окуу жайларга өтүүнүн босого баллы жогорулайт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева билдирди. 2025-26 окуу жылында педагогикалык окуу жайларга тапшыра тургандарга талап күчөйт. Эгерде мурда мугалимдик кесипке 90 балл, 100 балл, 110 эптеп башка окуу жайга өтпөй аткандар келсе, былтыр толугу менен токтоттук. 120 балдан жогорулар гана тапшыра алат дедик. Быйыл 130 балды коебуз. Бүтүп жаткан калкты тейлөөгө багытталган кызматтарды бул медиктер жана педагогдордун 5 жыл же болбосо жогорку окуу жайда алган билимдерин сертификациялоо системасын киргизебиз. Бул боюнча да көп иштер бар. Анан педагогикалык стандарттардын баарын же болбосо педагогикалык кадрларды даярдоо системасын, стандарттарды дагы толугу менен иштеп жатабыз. Билим берүү тармагындагы эксперттердин айтымында педагогиканы сүйүп тандагандар аз. Көпчүлүк студенттер бөлөк кесиптерге өтө албай калганда же башка кызыкчылыктар менен мугалимдикти тандап калышат. Мындан улам босого балды жогорулатуу бул тармакка тапшыруучу студенттердин санын кыскартарын, бирок сапатын жакшыртаарын белгилешет. Дароо эле 130 балдан жогоркулар гана тапшырат деген чечим чыгып калган болсо, анда мугалим болом дегендердин саны, контингенти кескин төмөндөйт. Бул көрүнүп турган иш да. Анткени жана жогоруда айткандай, баардык кесиптерге жогорку балл алгандар тапшырып, анан экинчи, үчүнчү потокто калгандары ушул мугалимдик кесипке келчү да, кесипке тапшырчу, ошол талондору менен. Анан мында кескин азайышы мүмкүн, албетте. Бирок идея жакшы. Мезгил талап кылып атат муну. Муну жасаш керек. Баягы мындайда 130га жетпегендерди албайбыз деген бул эми педагогикалык багыттагы адистиктердин сапатын жакшыртабыз деген ойда. Менимче быйылкыга ушул мындай эксперимент катары ушуну 130 баллды карап көрүш керек. Анан жыйынтыктарынан улам кийинки жылдарда башка bir ойлорду кошсо болот деп ойлойм. 2024-жылы 51.946 окуучу жалпы республикалык тестке катышып, анын 41.000ден ашыгы босого балдан өткөн. Адистердин айтымында мектепте жакшы окугандардагы ЖРТ тесттен өтө албай калган учурлар бар. Мындан улам маселенин экинчи тарабын эске алуу зарыл дешет. Себеби бул эми 130 балл деген шаардагы окуган балдар гана жетишпесе, айылдагы мына чет жакадагы балдар алчарык баягы эмен ала албайт да. Анан экинчи чети ошол ОРТнын дагы жакшы жаман жактарын көрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн аябай мектепте жалаң 5ке окуп келетканда ОРТда башкача, мисалы же болбосо башкача тапшырмалар түшүп туруп, ошол 110 же болбосо кээ биркилер мына 90 балга дагы жетпей калып атат да. Бул жагын дагы карашабыз керек. Бул ОРТ деп туруп эле тестке байлап туруп, биз азыркы күндө эми груб айтсам кечирип коесуздар, биз балдарды маңкурт кылып даярдап койдук да. Айрыкча мына тарых профилиндеги, адабият профилиндеги окугандар булар тест менен гана чектелип калып атат. Бул жаатта педагогика багытында билим алып жаткан студенттер арасында кайчы пикирлер жаралган. Негизинен мен ОРТдан негизгим 121 болгон, анан кошумчам 68 болгон.
бир гана кыргыз тилди эле тандаганмын, бирок азыр өзү 110 балга жетиш мындай аябай кыйын болгон үчүн негизинен көтөрсө болбойт го дейм. Кайра мындай 105 кылып түшүрүш керек. Жакшы мыкты окуган окуучулар деле ушул ОЕРТнын айынан университетке өтпөй калышат да, коллежге тапшырып калышат. Ошентсе анан окуучулар окуп баштайт да, аракет кылып. Антпесе 110 менен оңойлого деметиш. Билбей эле бардык нерсени ОЕРТни тапшырып, оюн катары деле тапшырып кое беришет да. Ошон үчүн көтөргөн деле жакшы деп ойлойм. Ошо окуучулар аракет кылып, окуп, мындай өзүнүн аракети менен жетет деп ойлойм. Мындай даярданбай барып деле өтпөй калып, анан окууга тапшырбай жүрбөстөн ошол даярданып барып окуп өтсө деп ойлойм. Мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тесттөөлөөгө катышуу үчүн атайын даярдыктан өтүшөт. Муну тесттеги тапшырмалардын мектеп программасына дал келбестиги менен түшүндүрүп келишкен. Бул маселени Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламент жыйынында айтып чыкты. Буга чейин 11 жыл окуган бала жыйынтыгында экзамен тапшырганда жанагы жалпы тесттөөлөө таптакыр маани маңызы башка. Эмнеге биз антип окутабыз? Мисалы үчүн алар 11 жыл окуп туруп, анан кийин экзаменге 3 ай 4 ай калганда башка жака барып окуп атышат. Ошол боюнча атайын бул эки убарачылыктын эмне кереги бар? Андан көрө ошол мектеп программасына дал келтириш керек да мунучу. Бул мен таптакыр түшүнбөйм, ушу канча жылдан бери айтылып келип атат. Мектепте окуган бир дагы предмет жок ал жердечи. Эки башка. Ошон үчүн бүт окуучулар акча төлөп башка мугалимдерге барып атайын даярдыктан өтүп атат. Ушундай убаракерчиликтин кереги барбы? Окуучуларга, ата-энелерге кошумча каражат кетирип, бул абдан туура эмес. Ошону силер дал келтиришиңер керек мектеп программасына. Сизге толугу менен кошулам. Азыр дал ошол мазмундук дал келтирүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Мындан ары мына электрондук күндөлүктө дагы ар бир баланын ошо орто тест боюнча бекер даярданууга тиркемелери илинип жатат. Баарын бирдей деңгээлге келтиребиз. Жогорку окуу жайга өтүүдө майыптыгы бар жарандар үчүн босого бал 105 деп бекитилген. Депутат Марлен Маматалиев жетим балдарга дагы ушундай эле жеңилдик карап чыгууну сунуштады. ОЕРТни тапшырып атканда инвалидтерге баалы азыраак да. Может быть, жетимдерге тоже предусмотрим. Ну, посмотрите, это просто как бы предложение. Анткени алардын бүгүн кантип окутуп атат, канчалык түрдө алар даярданып атат, бул дагы көп маселени жаратып атат. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттөөлөөдөн 110дон жогору бал алгандар гана жогорку окуу жайларга тапшыра алышат. Педагогика жана медицина факультеттеринин босого балын жогорулатуу маселеси мурдагы министр Каныбек Иманалиевдин тушунда дагы көтөрүлгөн болчу. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.